Саат санап үзүлбөгөн үмүттөр. Акыры азаттыктын күнү келип, оор күндөр артта калды. Эне жытына зар болгон кызы менен баласы сагынган эненин жолугушуусу акыры орундалды. Радости нет границ, эмоции переполняют, ребенок здесь. Новая жизнь началась. Муздак дубалдар, темир тор артындагы жашоо эч бир адамдын башына түшпөсүн. Эми кызымдын жанындамын. Жашоомду жаңы баштагым келет. Көз жашым төгүлөйүн деп араң эле турам. Андан көрө бул жерден алыс кетейинчи. Счастье внутри, радость. Сүйүнгөнүмдөн эмне дешти да билбей турам. Абдан башкача сезимдер. Апам оорудан улам аябай өзгөрүп калыптыр. Эми өз үйү, өлөң төшөгүнө барса, эртерээк сакайганга түрткү болор. Буюрса баары жакшы болот. Натальянын сөзүндө өткөн чакты кайтара албаган өкүнүү бар. Кырсыкты кайдан деп болбойт. Шайтан азгырып бир тааныштарына жолугууга бара калам деп, анын арты менен абакка кесилген. 5 жылга эркинен ажыратылып, мөөнөтүнүн жарымын өтөп бүткөн. Муздак дубалдар арасында жан чыдагы соору менен алышып, залалдуу шишик дартына чалдыкканын билгенден кийин ырайым алууга өтүнүш менен кайрылып, бактыга жараша жеңилдик берилди деген жооп келген. Говорил, типа, год-два будет сидеть. Вот рассчитывала как-то так. Апам дагы 2 жыл калды деп күн сайын айтып турчу. Анан өткөндө чалып эле 30-ында чыгат экенмин деп айтканда уккан кулагыма ишенген жокмун. Кубанганымдан өзүмдү жоготуп анан барып эсиме келдим. Эми апамды өзүм карап багып айыктырам. Үйүмө барат экен, чакам апамдын жанына. Бейбаштык беренеси боюнча соттолгон Матулуба Кулматова туура 3 жыл 10 күн жабык жайда отурду. Адам өмүрүнө коркунуч алып келген оор кылмыш жасаса дагы берилген ырайымга туш келди. Сүйүнүчтамын. Үйүмө барат экен, чакам апамдын жанына. Билова болду, билова. Баардыгы жакшы болот. Болду, баардыгы. Кайра келишке бияка эч качан эч ким каалабаймын. Мен көргөн күндү эч ким көрбөсүн дейт. Бүгүн номер 2 түзөтүү мекемесинен 3 аял боштондукка чыкты. Ал эми ырайым берүү башталгандан бери баардыгы болуп 15 жаран эркиндикке чыгарылды. Эми мен алдын ала айта албайм, 230 соттолгондун арыздары президенттик администрацияда бул күнгө каралып атат. Кандай жооп келет, аны мен алдын ала айта албайм. Кайрадан коомчулукка аралашып, турмуштан оордун таап кетүүгө далалат кылышсын деген максатта мамлекет абактан 230 жаранды жаза өтөөдөн биротоло бошотсо, дагы 38 жаранга жаза өтөө мөөнөтүн кыскартуу чарасын көрдү. Садыр Жапаровдун демилгеси менен берилген ырайым биринчилерден болуп, жашы жете элек өспүрүмдөргө, аялдарга, ден соолугунан жабыркагандарга жана жеңил кылмыштар менен жаза өтөп жаткандарга берилди. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.